Ош базарында өрттөн жабыр таткан соодагерлер бүгүн 16 апрелде өкмөт үйүнө митингге чогулушту. Алар өкмөт башчысына бир катар талаптарды коюшкан. Алсак берекет соода борборун тез арада калыбына келтирүү, андан тышкары ушул жерде соодагерлердин көпчүлүгүнүн кредити болгондуктан бир нече убакытка чейин ушул кредит жана салыкка жеңилдиктерди берүүнү суранып жатышат. Андан тышкары Ош базарды башка жака көчүрүүгө каршылыгын көргөзүшүүдө. Эң башкысы ушул өкмөт башчы Сапар Исаковду жолугушууга чакырышууда. Basma eşitleri takılatalım da. Негизги талабыбыз биз башка жака көчпөйбүз. Базарда ачып берсин. Монча элди ыйлап атканын угушсун алар. Биз базарда ушунча жылдан бери 25-30 жылдан бери базарда турабыз. Базар менен балдарыбызды багып, базар менен агарып көрүп, тамак таап жеп атабыз. Ушул жерде эми биздин эң негизги талабыбыз базарды жумуш орнутуп берсин, калыбына келтирип берсин. Экинчиден, могул компенсациясын бизге төлөп берсин. Үчүнчүдөн, ошо компенсация төлөп бергенден кийин, ошо жумуш ордубузду бергенден кийин налог бизде ошол администрация бир нече айдан кийин убакытка чейин жеңилдик берсин. Анан кредит алган жаштарыбыз бар могу жерде, жалаң жаштар. Ошо кредит алган жаштарга жеңилдик берсин, убакыт берсин. Бир нече убакытка чейин ошо жерден бошотсун ошол эмелерден. Биздин талабыбыз ушул. Мисалга мына 5-күнү таңгамал күйгөн, бүгүн понедельник базарды бир адам келип көрө элек, экспертиза көрөт деген, анысы да көрө элек, МЧС келип көрөт деген, МЧСи да жок. Багы сейсмология келип көрөт деген, сейсмологиясы да жок. Биз ошону требовать келдик. Батыраак келип, ошону батыраак көрүп, текшерип, ошол мүмкүн болушунча тез аранын ичинде базар тургузуп бериш керек. Макул мен 2 ай чыдайм, 3 ай чыдайм, мен жылдап чыдай албайм. Бүгүн балама ремонтко деп акча бер деп келген экен балам, 400 сом. Элементарный 400 сомду мен бере албай атам ал. Ремонтко. Башкасын айтпайды го. Оокат тегенчилик деген бар азыр. 2 студент балам бар. Окуучулар бар, анын эч бүт полный күйүп кетти. Биз бардыгыбыз сиздер түшүнөбүз. Жок, түшүнөбүз, канча жумуш орун жок болуп кетти. Канча пострадавший болуп атат. 10 кишини киргизелик. Анан кийин жок. Аз коюп 5 кишини. 5 кишини. Анан дагы бир маселе. Азыр биздин жетекчиликке 5 адам лидерденчи. 10 адамбыз. 5 адам. 10 аялбыз. Жогорку кеңешке 10 аял киргенбиз, ошол 10 аял. 10 адам. 10 адам паспортуңуздар бар адамдар 10 адам киргиздер. Калган ичкерде сүйлөшөбүз. Ага чейин сабыр кылыңыздар сиздер эми. Бүгүн эми чечип бергенге баардык эмемди коюп чечип бергенге аракет кылам деди. Демек сиздердин талабыңыздын баарын укту, чечип берем деди, баарын тең эметем деди. Аракет кылам деди. Ал жерде бүт министрлер отурду, МЧС отурду, бүт ички иштер министри отурду, бүт баары министрлер отурду, бүт баарын чечип беребиз деди. Эме кылабыз деди. Ошо эмки понедельникте саат 10-до кайрадан келип требовать этебиз. Эмне жумуш кылып атат деп сурап алабыз кайра. Кышы жай кышы аерде условиясы менен майкачан отурганыбыздын кереги жок. Биз азыр көчөдө калган турабы? Андан көрөктүү бизге базарыбызды эң кыска мөөнөттө куруп берсеңер, биз иштесек болду. Ушул малга чейин мамлекеттен жардам алып келген эмеспиз, алган эмеспиз. Биз дагы деле өзүбүз тилик кылабыз деп сурандык. Atı kimdeyiz? Atı kimdeyiz?